Кеш жарык достор. Кандайсыңар? Мындан кийин менден силерге бир окуя, ал эми силерден ал окуянын түйүнү, эмнени айткысы келген, эмнени бизге үйрөткүсү келген. Асыл ойлоруңуз менен комментте бөлүшүп туралы. Бул болгон окуя. Илгери бир соодагер киши сүт сатып иштечү экен. Ал эл катары эле ажыга да баргысы келет. Ажыга баруу үчүн керектүү акчаны чогултуу керек болчу. Ошондуктан ал сүтүн күнү түнү сата баштайт, дем алышсыз сатып, көбүрөөк сүт сатып, дагы батыраак акча чогулткусу келет. Анан бир күнү эле сүтүнө суу кошуп сата баштайт. Анан баягы өзүнүн ойлогон акчасы эртерээк чогулуп, ажыга аттанат. Ажылыкка аттанып, ал бирде ат минип, бирде төө минип, бирде жөө жүрүп, анан бир күнү деңизге келет, деңизден анан кемеге түшөт. Албетте, жолдо жүргөн киши чарчайт, чалыгат, анан баягы кемеге түшүп уйкуга кирет. Алып уйкуну салып уктап жатканда эле түшүнөн чоочу ойгонот. Ойгонсо эле маңдайында, башкача айтканда, асманда же асман тарапта дейбизби, маңдайында маймыл турат. Маймылдын колун караса, баягы өзүнүн чогулткан акчасы салынган баштык. Бел боосуна курчанган, акча салынган баштыкты маймыл алып алып, ошо кемеде баягы желек илинген туулар болот го, ошонун туу чокусуна башына маймыл чыгып алып, баштыкты мынтип кармап ойноп турган болот. Тиги киши чоочуп кетип, эмне кылаарын билбей, эки жагын карап элеңдеп, анан маймылды карап, колун жаңсап, баягы баштыкты сурай баштайт. Анан маймыл эриккенин эмби же ээликкенин эмби айтор, баштыкты ачып бир тыйынды тиги кишиге, экинчи тыйынды деңизге, анан кайра алып чыгып бир тыйынды тиги кишиге, экинчи тыйынды деңизге ыргыта берет. Ыргыта берет. Тиги киши улам бир тыйын колуна түшкөн сайын сүйүнүп, жалбарып, Кудайдан тилеп сурай баштайт. Маймыл ыргыта берип, баягы баштыкта тыйында түгөнөт. Эң аягында баштык калат, баштыктан тиги кишиге ыргытат. Баягы сүйүнгөндөн тиги киши баштыкты колуна кармап, сүйүнүп, Кудайга шүгүр келтирип, рахмат айтып, анан ошондо мындай бир сөздү айткан экен. Кудай, суунуку сууга кетти, сүттүкү мага келди деп. Мынакей достор, бул окуя бүттү. Эмнени айткысы келген, эмнени үйрөткүсү келген, мына ушу менен комментте бөлүшөлү.